Түшүнгөн жокмун эми. Мен каралып эле болгон Facebook'та чыккан ар бир пунктуна бирден жооп бердим. Ош аэропортунда кландык башкаруу орногон. Мындай билдирүүлөр социалдык тармактарда тарап, анда аэропорттун жетекчиси Тимурлан Мадамбеков туугандарын жумушка алганы жана ал жердеги кызматкерлер да өз тааныштарын түрдүү кызматтарга койгону боюнча жазылган. Буга байланыштуу мекеме жетекчиси иш күнүн бир нече жолу калтырганы, кызматтык унааны үй бүлөсүнүн керектөөсүнө иштеткени жазылган. Мен жетекчи болуп, кимге чынында машина керек болот, жетекчи катары өзүм билип бербесем, анда мен эмнеге отурам дегендей да. Бул кишинин мындай жобосу жок, буга берилиш керек. То есть сиз айткандай баягы инструкция деп атасыз да, бир какой-то положение болуш керек. Бул кызматкер машина айдаш керек, бул айдабаш керек деген. Өткөн аптанын соңунда жарыяланган билдирүүгө аэропорт жетекчиси бүгүн жооп берүүгө батынган. Маалымат жыйын куруп айтылган кептерди четке какты. Бул жагдайды каралоо катары сыпаттайт. Жалгыз гана тастыкталган маалымат жээнин жардамчы кылып жумушка алганын билдирди. Так, өзү жардамчы кылып авиациялык билими жок болсо да бир тууган жээни Ахматова Бегимайды алып келип 501 мамлекеттик машинаны мингизип койгон дейт. Бул жөндө таанышып алыңыздар. Менин жардамчым Ахматова Бегимай Туратбековна эч кандай бул жерден менин тууганчылык мамилем бар. Муну менен биз алдабайбыз. Бирок авиациялык билими жок, туура келбейт дегени боюнча должностной инструкциясы боюнча уруксат болсо, мен ошо сиздерге толук маалымат бериш үчүн ошо сураныч, мен монун баарын айтып берип салайын, бат-баттан. Так, должностная инструкция помощника на должность требования боюнча биздин требования на должность директора филиала назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы не менее 3 лет. Бул жерде полностью документтери бар, эч кандай полностью по требованию гана жумушка алынат. Ал эми жарыяланган тизмеде ат аталган Олжобай Батырбеков да бар. Ал Аба майданынын юридика бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенет. Ал бул жайда 2 жылдан ашуун убакыттан бери мыйзамдуу иштеп келерин айтат. Ал эми социалдык тармакта ага карата айтылган доолор боюнча жала жаап жатканын негиз келтирип, милицияга арыз жазууга аргасыз болгонун билдирди. Ал эми постто жарыяланган макала боюнча иштен айдалган деген сөз боюнча, бул боюнча укук коргоо органдарына официалдуу түрдө арыз берген. Укук коргоо органдары өзлөрү иликтөө иштерин жүргүзүп, жыйынтыгын кабарлайт. Эгерде калпчыны ошол иликтөөнүн жыйынтыгы менен чыгат. Кыскача маалымат бере кетейин. Мен өзүм ошол макаладан билдим. Өзүмдүн иштен айдалганымды. Ал боюнча кадрлар бөлүмүндө эмгек китепченде бардык маалымат жазылуу. Мен 2000 жылдан бери иштеп атам, 25 жыл болот быйыл. Жетекчинин тарабынан келген жокмун. Жетекчи биз болгон убакытта келген. Биз иштегенибиз өзү биздин атам дагы иштеп жүргөн убагыда. Мен иштейм, сиңдим иштейт. Сиңдим ал башка жак менен келди, бухгалтерия жак болуп келген. Кийин окуп жүрүп, өзүнүн специальность менен азыр эми ал дагы өзүнүн бир эмесине жетип алды. Ош аэропортунда жалпы 6 кызматтык унаа бар. Буга чейин жазылган билдирүүдө кызматтык унаалар тойлорго жана андагы кызматкерлердин үй бүлөсүн ташыганга иштетилгени жазылган. Бул маалыматты да жалган билдирүү деп сыпаттап, далилдөө үчүн милицияга кайрылышкан. Мен эми өзүм баягы кесип менен блогер болсом түшүнгөн жокмун эми. Мен каралып эле болгон Facebook'та чыккан ар бир пунктуна бирден жооп бердим. Иш убактысынан ар бир нерсеге бирден жооп бердим. Анан жана айттым болгону, мен билбейм, мага бир видео ырып калыптыр, ошону сиздерге берейин, анан өзүңөр талдап көргүлө. Туура эмес жала жабуу менен туура эмес маалыматтарды интернет булактарында биздин аэропортту жана бизде иштеген кызматкерлерди туура эмес жала жабуу менен туура эмес маалыматтарды берип жатат. Биздин адамдык абийибизге шек келтирип жатат. Ошондуктан бул жалал маалыматтарды текшерип, ошондой маалымат тараптарга тиешелүү чара көрүп бериңиздерди суранам деп жазган. Бүгүнкү күндө ушу шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы ал маалыматтарды арыздын негизинде текшерүүнү баштады. Тимурлан Мадамбеков Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун Оштогу филиалынын директорлугуна 2023 жылы дайындалган. Ага чейин аталган филиалдын директорунун орун басары болуп иштеп келген. Ачык булактарда Мадамбеков боюнча толук маалыматтар жокко эсе, бир гана бул кызматка дайындалгандан мурда Каракол шаарындагы тазалык ишканасынын жетекчиси болгону гана жазылган. Белгилей кетсек, Ош аба майданында 970 кызматкер эмгектенет, аэропорт жылына 2 миллион жүргүнчү тейлейт. Алмагүл Байгызы,
Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.